Аэропорт эле болуп калган го. Эскалатор сол болуп чыккан, бияга түшүп кеткен. Анан азыр үстүнө дагы чечип отелдери бул жакта анан буну административный эмелер түшүнүктүү. Отельди көрөбүз, отель. Канча места отель? ушунда получается 47 номер, да? Основной эл вокзалда болот. Региондон келгендер калып калсаң көбүрөөк болуш керек эле да. Бул жагын көрүп чыгалуу, анан келишине чыгалуу. Ар жагы эмне баягы эмесими, токтотчу жер аркылуу. Үстүнө чыгып Мына бул жерде чтобы эртеңки күнү жанагы болбош үчүн бүт коммерция кылдык да. Магазиндерди бул жерде коммерция деп аталат. Арендага берип мэрия бул жерде миллиондук үй берип атат. Мен экономист чыгарып койдум, айда алабыз деген очередь көбүндөк алар. бул жерде кош базары бияк. Бияк вокзал. Основной эң негизги нерсе бул торговый жана бар да. Магазинде. Аэропортто болот го. Ошондо торговый. Эң негизги нерсе Аэропортто эле болуп калды, вокзал эмес. Эң негизги нерсе инженерский сеть и система вообще. Система. Жылуулугу тийбегиле да. Иштей берсин балдарга, иштей берсин. 4 эсеге арзан. Тийбегиле балдарга иштей берсин. Жаңы ойлоп 4 эсеге арзан эми жылытат. То есть мындай жок азыр. Биринчи жолу ойлоп атат. То есть потреблениеси да аз болот, ошо кыскасы. Эң надо болот. Бул жагы административный этаж, бул жагы отель. Экинчи этаж экен. Бул 2 плюс 3-үчү этаж. 3-үчү этажда бар. Номерлер да, кадимки. Жөнөкөй эле номер коюш керек. Жөнөкөй эле Көбөйтүп коюш керек да, бул жердикинчи. Көйт болгонго деле мүмкүнчүлүк бар. Биягы кош базар. Неме? Бияк аэропорттун жерге деген баягы жөнөкөй адамдар ичинде. Айылдан келгендер көбүнчө неме болуп калат. Бул жерде 186 койка. 186 да. Кененирээк болгон. 107 номер болсом да 186 жетет. 186. Эгерде бул жетпей баратса, толук постоянно битком болуп баратса, анда дагы көбөйт. Башка эмелерде профилин алмаштырып. Бул жерде электрондук дұрысталыш керек. электрондук дұрысталыш. Прямой деге шокка түшүп турганда, мындан урдайында. Мына электриктерди делечи, бул жөнөкөй эмес да. Эң дорогойлор коюлуп атат, башкача. Потому что эртеңки күнү кызмат кылганда Августка чейин бүтөт экен да. Демек, шаштырба сени шаштырга жок. Мына Башкага көчүргөнгө шаштырба, Ош базарына көрөбүз ба? душу, туалети, анан мына номери. Бул жерге мына кроваттарды коюп коебуз, төрттү. Эки номерлери бар, бетти чоң номерлери бар, ошондойлор бар. Дегенде жакшы. Бул жагы Бир эмеде бир комнатада экиден места. Номерлер бирдей да. Бирок чоңдору дагы бар. Сол жагы, оң жагы. Бүт отель. Бияк чоң экен. Бүт отель. Наркы кыруу болсо койду. Плюс администрация койду. Үчүнчү этаж болсо 3 квадрат метр. Европада көрчүлөдө мындай вокзалдарды Кыргызстан көрдүм. Ар бир перронго өзүнчө бияк бар. Бияка бир жолдо жылуу кышында жылуу, жайында салкын. Кондиционерлер. Баштарыбыз жакшы болуп калат. Жанагы электен эми шосточ укмуш көрөт. Кечинде вообще жарык болуп турат, жарыктан турат. Асфальт. Основной Өтө шаштырбый бегим. Качество болуш керек да. Ато шаштырбыйсаң шашып тушуп баягыдай кылып коюп, анан кийин кайра каптеп түшүп кала бересиң. Мына бир айдан кийин бүтөбүз деген иш 2 айда араң бүтөт да. Ошол үчүн эме шашпагыла. Эч ким бирөөнү шаштырып силерди бүгүн эртең бүтүрө кал деп аткан жери жок. Ошол жагын карагыла да, эң негизгиси ошол баягы машиналардын заезд, выезддери бири-бирине бишайда этпегендей болуш керек, пробка болуп калбагандай болуш керек, ошол жагын карап койгула. Бүт круговойлор менен как азыркы норматив нормалар менен кийилип чыкты да, проект. Концевойлор бар. Ооба, как положено.
Tuğra, tuğra. Svetofordan koyup kольцевой жақ. Велодорожканы бүтүргөндө. Бала Ha, bayağı çok fazla. дальше кетет. Kulağla ben aytdım da böyle. Kulak gitti, arka emeğe kadar koştu kaldı, korunla. Bir жеринде свай менен чыгып кетебиз, болду. Дистеңиз. Ал жерде өзүнчө бир уникальный эме болот да, сонун болот. Сол велосипедисттер кетип барат, барат турурларынан көлдүн үстү менен кетип барат.